Ажал тоскон кайнене. Мындан бир кылым илгери күнчыгыш тараптагы бийик тоолордун койнунда жайгашкан Бешарал айылында Алымкул деген адам жашачу. Эл ичинде калыстыгы менен кадыр-баркка жеткен, жөнөкөй мүнөзгө ээ, мал жандуу, мээнеткеч эле. Алымкулдун атасы жалгыз уул болгон. Атасындай Алымкул да жалгыз. Анысы аз келгенсип, өзү да жалгыз уулдуу. Алымкулдун апасы Бурулбайбиче жалгызымдын жалгызы деп небереси Назарды бөпөлөп суук көздөн, жаман сөздөн калкалап өстүрдү. Назар да эр жетти, үй бүлө күттү. Бирок көпкө чейин балалуу боло алышпады. Ошондо Бурулбайбиче ушул жалгыз неберем балалуу болсо, чеберемди колума алсам арманым жок эле деп жараткандан күндө тилейт. Ошол таза тилек Кудайдын каалоосу менен быйыл небере келини кош бойлуу. Буга Бурулбайбиче чексиз бактылуу. Келининин корчолоп оор жумуш жасатпай аяп турат. Келини да өтө тарбиялуу, ыйбалуу, жүзүнөн мээрим төгүлүп турат. Ошентип ай күнүнө жетип, келининин төрөй турган маалы келди. Төрөтү качан башталаарын болжогон Бурулбайбиче коңшу айылдан киндик-энелерди сүйлөшүп, жада калса аларга берчү төрөт акыларын да алдын ала берип койгон. Келининин толгоосу башталаары менен тажрыйбалуу киндик-энелер деп эсептеген ал аялдарга ат чаптырды. Алар алдын ала даярданып турса, кабарчынын артында кош атка чегерилип, араба жөнөтүлдү. Араба менен киндик-энелер да күгүм талаш жолго чыгышкан. Кудайга жалынгандан башка аргасы жок Бурулбайбиче боз үйгө 1000 ирет кирип, 1000 ирет чыгат. Жолду карап көзү талыды. Келининин чамасы кетип, толгоодон кыйналып алсырай баштаган. Толгоосу катуу болгондуктан келин кечке кыйналып, киндик-энелер келгенде алсырап, көзү илинип бара жаткан. Кайнененин жүрөгү опколжуп, кагылайын Кудай, ушул жаш келиним жеңил төрөп алышына өзүң жардам бер. Аман-эсен көз жарып алса экен, деп жалынат. Бала төрөлө элек жатып, карабас баратабы кокуй, деги эмне бала эне менен бала аман болсо экен деп чырылдайт. Келиндин төрөтү кыйын болду. Киндик-энелер улам күч берип, талыккан келиндин боюн жазып, эсине келтирип, чыйралтып атып, балканактай уулду төрөтүп алышты. Үйдөгүлөр сүйүнүп, кубанычтын көз жашы тыйылбады. Бурулбайбиче менен келиндин кайненеси көз жашын көл кылып, чүрпөсүн кучактап Кудайга ыраазычылык айтып, бири алкап, бири баланы жөргөктөп жатты. Төрөгөн келин шалдырап уйкуга кирип бараткан. Муну тиги эки киндик-эне ойгото албай убара. Канчалык ойготууга аракет кылса да, келин эсине келбей кыйналды, кансырап калган экен. Келиндин өңү кубарып, алсыз гана дем алат. Кан көп кетип жатканын байкаган Бурул эненин эси чыкты. Огокуй, муну карабасты, тез эсине келтирели деп болгон аракетин жумшап көрдү. Бирок жыйынтык болбой койду. Ошондо акыркы аргасыбы айтор Бурул эне ордунан ыргып туруп, бычак менен келин жаткан төшөктү тегерете чийип чыкты да: "О жараткан, бул келинге жиберген ажалыңды мага бер. Ушулардын алдынан кетсем арманым жок. Мен бул жаш келиндин ордуна барайын. Жаңы төрөлгөн бала жетим калбасын", деди да келин жаткан төшөктү алгач 3 ирет, анан 7 ирет айланды. "Ага келген ажалды мен алайын, келиниме өмүр бер" деп буркурап-боздоп, тизелеп отуруп тиленди. Бир аздан соң келин көзүн ачып: "Суу, таңдайым кургап кетти", деди. Кайненеси сүйүнгөнүнөн: "Суу сенден айлансын кызым, суу ич деп. Сен көп жашайсың, дагы төрөйсүң", деди. Ошентип келин эсине келди. Баятан бери тыным албай ыйлап жаткан бөбөктү эми эстешти. Жаш энеге баласын беришти. Ал кичинекей чүрпөнү бооруна алып, ууз сүтүн бере баштады. Таң атып келе жаткан кез. Баскан турганы тың. Кайраттуу Бурул эне таңга жуук бүк түшүп жатып калды. Көзүнүн нуру качкан, баягы кайраты жок, алсыраган. Ал жалгызы Алымкул менен анын байбичеси Айсалкынды, небереси Назарды кашына чакырды. Акыркы деми менен буларды айтууга үлгүрдү. "Балдарым, минтип бүгүн бирибиз чеберелүү, бирибиз неберелүү, бирибиз балалуу болуп, кубанычыбыз чексиз. Жаратканга 1000 ирет шүгүр келтирсек да аздык кылар.
Үйүбүздү бакытка бөлөп, бизге ушул кичинекей наристени алып келген келиндин өмүр жашы узун болсун. Назар неберемдин үй бүлөсү бүтүн болуп, бактылуу өмүр сүрсүн. Булардын жакшылыгына силер да күбө болуп көп жашагыла. Мага чеберемди алып келгилечи. Айсалкын ордунан турду да жаңы төрөлгөн ымыркайды колуна алып, кайненеси Бурулбай биченин этегине салды. Айланып гана кетейин. Бул наристе биздин уучубузду улады. Атын Анарбек деп коелу. Элге кадыры ашкан, мээнеткеч, кайрымдуу адам болсун. А тарбия жагынан небере келиниме ишенем. Келинимдин акылы тунук, ыйманы толук. Анан калса, Айсалкын, балам, сен да небереңди багышууда карап турбайсың го. Албетте, эне. Бир үйдө болгон соң көптөн күткөн неберебизди көптөп көлдөп чоңойтобуз. Сиздин даанышмандыгыңыз менен бул чүрпө мыкты жигит болуп өсөт, буюрса, деди Айсалкын. Бурулбай биче арык колдору менен араң кармап турган наристени Айсалкынга ал дегенде ишарат кылды. Андан соң акырын көзүн жумуп, бул дүйнө менен коштошуп кете берди. Ошол күндөн тартып айылда соп-соо жүргөн Бурулбай биче келинине келген ажалды өзү тосуп алыптыр. Келининин ажалдан сактап калган кайнене деген кептер тарады. Бул окуядан соң айылдаштары ушул күнгө чейин кайненелик мээрим келинге болгон чын дилинен берилгендикти Бурул эненин окуясы аркылуу аңыз кылышып, үлгү тутуп жүрүшөт. Негизи кыргызда отурган же жаткан адамды эч качан айланбайт дешет. Ал жаман ырым. Күнү бүтүп ажалы жеткен адам гана айланат. Жашоодон кечкен адам ырым кылып айланса, ага ажал келет деген.